Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу Кушубак кечиңиздер менен кезектеги видеодо кезектеги сатылуучу автоунаалына Hyundai Solaris жылы 2017, объему 1.4, автомат коробка. Машинанын сырткы состояниясын, кузовун бир сыйра көргөзөйүн. Өзүңөр көрүп атасыңар. Историясы боюнча бир ДТП бар экен. Легкий бир ДТП бар экен. Машина 2017 жылы мындай липучка дөңгөлөктөрдө экен. Сырт кабалы средний. Өзүңөр көрүп атасыңар. Жылы 17. По кузову бирткен мындай сколдор, мятиналар бар. Асты жагы урунуптур бирткен. Салон көргөзөйүн машинанын. Салону астыңкы эки айнеги электрический, стеклоподъемниктери, арт жагы механик, пробуксовка, датчик давления шин бар экен, корректор фар, мультируль бар, бирок круиз контроль жок, Bluetooth жок, AUX бар экен, AUX, USB и зарядкалар. Подогрев сидений бар экен, астыңкы эки сиденьянын подогреви. Бирок подогрев руль жок экен. Кондиционер, монитор, штатный мафону бар. Пробегин көргөзөйүн. Пробеги 299 миң болуп калыптыр. Силерге көрүнүп атабы? Пробеги 299 миң почти. Да, айта кетчү нерсе, биртке финансы жактан кичине кыйынчылык болуп, машинаны сатып атам дейт. Лобоюнда мындай трещинасы бар экен. 2022-2020 жылкы машиналарда трещина болгондон кийин, конечно, бул трещина болот. Арткы сиденьясы, чехолдору жакшы экен, приятный. Чехолдор экен, мына стеклоподъемниктер мындай ручной. Өзүнүн түсү өңү ак түстө. Ева ковриктер салыныптыр. Мындай. Машина кичине бираз рабочий машина. Так, жууп тазалап, сүртүп койсо жашнакай болуп калат. Вайбоксу подарок берилет. Арткы немесин көргөзүп коеюн силерге. Тазигин. Так, тазигин силерге бир сыйра көргөзүп кетейин. Таза, бул дагы сүзүлгөн эмес, жазалган эмес. Жашнакай эле бойдон. Көрүп атасыңар. Мотор май чеби я, же бул майды алмаштырдыңар беле жакында эле. Биртке май бар экен да, баклашкада. Бодрый дөңгөлөк экен, запаска полный размер. Бул жакта домкрат, бул инструменттери турат. Эти жакта. Ана капотун бир сыйра көргөзөйүн силерге. Моторду көрүп атасыңар, мына 1.4 объемдогу мотор ушундай болот. Кай жагы сүзүлүптүр негизи машина. Достор, ушул машина 650 сатылчу базы. Дагы содалашсаңар болот. ИП боюнча ушул ИПда кала берсе болот. Айына 1000 рубльдан төлөйт экенсиңер. Условиясы ушул ИПнын таксопаркында иштеш керек экен. Путевой лист 1 айга 500 рубль экен. 1 айдан кийин страховкасы бүтөт экен. Страховкасын 1 айдан кийин узартып алсаңар болот. Условиясы ошондой. Базы 650 миң рубль. Содалашсаңар болот. Реклама боюнча экрандагы номерлерге чалып, байланышып, машинаңарды тарттырсаңар болот, урматтуу достор. Ишиңерге ийгилик. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Бул видео жакса, бул видеого лайк басып, комментарий калтырып койгула. Бул видео менен группаларга бөлүшүп койгула. Чоң рахмат көргөнүңүздөргө.